11 каналы аба ырайы тууралуу берүүсүн баштайт. Саламатсыздарбы? Каардуу аяздан улам АКШдагы унаалар ушинтип калың муз менен жамынып калды. Синоптиктер машиналарды ачык жерлерде жана көлдүн жээгинде калтырбоону эскертишүүдө. Себеби аяз ушунчалык катуу болгондуктан унаалар бир нече саатта эле музга айланып эрибей жатат. Суук аба ырайы Орусияда да күч алууда. Даниэла циклону өлкөнүн Европа тарабына бороон, кар жана өтө төмөн температурадагы аба ырайын алып келди. Мындай климат Орусияга жакын турган өлкөлөргө да таасирин берип жатат. Мисалы, сиздер көрүп тургандай, бул картада көк түс менен төмөн температурадагы жерлер көрсөтүлгөн. Демек, эртең суук аба ырайы Казакстандын түндүгүндө, Кыргызстанда жана Тажикстандын чыгыш тарабында күч алат. Ал эми сары түс менен жогору болгон температура көрсөтүлгөн. Демек, Өзбекстан жана Түркмөнстанда абанын температурасы орто ченемден бир аз жогору болот. Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында антициклон болгондуктан бул жерлерге циклон таасирин тийгизбейт. Эми Борбор Азия өлкөлөрүнө кененирээк токтолсок. Эртең Казакстандын Астана шаарында -18 градуска чейин суук болот. Күнү бою асманды булут каптап, кар кечинде жаай баштайт. Буга салыштырмалуу Алматы шаарында аба ырайы орто ченемден жогору. Ошон үчүн бул жерде кар ордуна жаан жаайт. Жылуу өлкөлөрдүн бири Өзбекстанда аба ырайы жылуу. Эртең Фергана өрөөнүндө күн чайыттай ачылат. Ташкентте абанын температурасы +17 градуска жылуу болуп, жаан-чачын күтүлбөйт. Түштүк батышта жайгашкан Нукус өрөөнүндө күн бүркөлүп, кез-кези менен жаан себелеп жаашы ыктымал. Каспий деңизи менен чектешкен Түркмөнстанда аба ырайы орто ченемден жогору. Эртең Дашогуз өрөөнүндө күн бүркөлүп турса, ал эми Борбор калаасы Ашхабадта жаан жаайт. Тажикстанда да аба ырайы өтө суук эмес. Мисалы, Душанбе шаарында абанын температурасы +11 градуска жылуу болгондуктан кар ордуна жаан төгөт. Хорок өрөөнүндө термометр минусту көрсөтүп тургандыктан жаан-чачын күтүлбөйт. Ходжент шаарында да ушундай, бирок башка аймактарга салыштырмалуу +14 градуска жылуу. Кыргызстанда эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. 17 январда түнкүсүн айрым жерлерде, эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаашы, Чүй, Талас, Жалал Абад областарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суук кар жармашат. Ысык көл, Нарын областарында түнкүсүн дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым жерлерде кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Ысык көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Кандай гана аба ырайы болбосун, дем алыш күндөрүңүздөр көңүлдүү улансын. Көрүшкөнчө.